Бишкек шаарында 14-15 сентябрь күндөрү улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу аталышындагы бүткүл дүйнөлүк ректорлордун биринчи форуму өткөрүлдү. Аталган форум илимий изилдөөлөрдүн жана билим берүү тармагындагы инновациялардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн негиз катары кабылданды. Форумда студенттердин илимий техникалык потенциалын, стартап долбоорлорун, интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу, илимий практикалык мектептерди уюштуруу жолдору талкууга алынды. Форумдун жүрүшүндө инновациялар экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткычы, инновация жана социалдык таасирлер, академиялык чөйрө менен өндүрүштүн кызматташуусу аталышындагы тармактык жыйындар уюштурулду. Аргыл мамлекеттен келген окумуштуулар дүйнөлүк билим берүү стандарттарынын жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ой бөлүштү. Эл аралык окумуштуулардын пикиринде билим берүүдөгү инновация туруктуу, жеткиликтүү жана масштабтуу болушу шарт. Интеллектуалдык менчик, инновация менен адистик чеберчиликтеги негизги фактор экендигин Малайзиядан келген окумуштуу профессор Салех Басаев белгилейт. Адамзатка тиешелүү ойлоп табуучулуктун жардамы менен көптөгөн ачылыштарга жол салса болот. Ар бир ойлоп табуучу окумуштуу илимий ишинин, илимий ачылышынын практикалык келечегине ишенгенде, ага байланыштуу багыттарды түшүнүп, колдонгондо гана жакшы жыйынтыктар жаралат. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн оптималдаштыруу үчүн бардык тармактарда инновациялык моделдер ишке кириши керек деп эсептейт форумдун дагы бир катышуучусу Алмата башкаруу университетинин ректору профессор Гульнара Гуренкеева. Инновации, предпринимательство – это идея 21 века. Инновация жана ишмердүүлүк 21 кылымдын талабы. Эгер 20 кылымда университеттер илимий теориялык билим берүүгө чоң көңүл бөлсө, учурда шарттар өзгөрдү. Азыр ишкерлик ой жүгүртүүгө студенттерди даярдашыбыз керек. Как будущих граждан нашей страны. Жогорку билим берүүдөгү инновациялык ыкмаларды ишке ашырууда рыноктук механизмдерди колдонуу максатка ылайык. Ар бир жогорку окуу жайынын базасында стартап долбоорлор даярдалып, өндүрүш менен кызматташуу болушу керек. Университеттердин мамлекеттик структуралар, ишканалар менен ар дайым тыгыз байланышта болушу зарыл. Биздин студенттерибиз алган билимин реалдуу ишкана, мекемелерде практикалаганга кеңири шарттар түзүлгөн. Ишкерлик университеттердин калыптанышы рынок экономикасынын, инновациялык технологиялардын доорундагы зарыл тармак катары бардык мамлекеттерде жакшы жолго коюлушу керек деген ойдомун. Өткөрүлгөн форум жергиликтүү университеттердин эл аралык байланыштарын чыңдоого, билим берүү кызматтарынын сапатын жогорулатууга, интеллектуалдык ишмердүүлүктү атаандаштыктын калыптануусуна шарт түзөт деп ишенебиз.